Эпизоотияга каршы жаныбарлардын жугуштуу улаңдарын, жапырт ууланууларын жана анын таркап кетишин алдын алуу максатында иш-аракеттер күчөтүлөт. Бул багытта Жалал Абад шаарынын аймагында менчигинин түрүнө карабай мал союучу жайларда түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ага шаардын вице-мэру Руслан Алтымышев жана тийиштүү тармактардын адистеринин катышуусунда аталган жайлардын санитардык тазалыгы, белгиленген эрежелердин сакталышы каралды. Жеринде жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн алкагында кетирилген кемчиликтерди жоюу боюнча эскертүүлөр берилип, ал белгиленген убакытка чейин аткарылбаса, мыйзам чегиндеги чаралар көрүлөрүн белгилешти. Алдыда калкты ар кандай жугуштуу оорулардан сактоо, ден соолугуна кам көрүү максатында жерлерде түшүндүрүү иштери улантылат. Бу малды соерда таза болуп, колу бар жогу таза болуп, малдан именно бруцеллез чыгат адамга. Аны түшүндүрүү иши жүрүп атат. Эми туберкулез бул адамдан малга жугат. Ушул иштерди бүт берди. Анан эхинококкоз, альвококкоз дегендер бар мына, өпкө боор оорулары. Буларды бүт өзүбүз көз менен көрүп, наружный осмотр кылып туруп, анан жөнөтөбүз. Жанагы сан ден четверг болуп эсептелет. Бир жумада капитально бүт бардык территорияны тазалап чыгышат. Эл менен иштешип аткандан кийин, элдин тамагын камсыз кылып аткандан кийин бизге биринчи очередь ошо тазалык.